Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл, Окуу Дигиталь, Canva 3 бөлүк. Мурунку сабактарыбызда, биринчи сабагыбызда кантип катталып алабыз жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар көрсөтүп берген болчумун. Андан кийинкисинде сүрөттөрдү кошуп, баракчаларды кошуп, кантип алардан анимацияны кошо баштайбыз, текстти кантип кошобуз көрсөтүп берген болчумун. Ошол сабагыбызды улантсак болот, же болбосо, мынакей кайра жаңы башынан баштайсыз, өзүңүз шаблонду тандап аласыз каалаган жериңизден. Биздин сабагыбыз аралыктан болчу. Бул слайдты даярдап баштаганбыз. Слайдыбызга дагы бир баракча кошкондон кийин 26,6 секундалык кичинекей видео даяр болду. Көрүп чыгабыз. Бул жакта үндү кошуп койсо болот. Мунун үнү чыгып атат, музыкасы бар. Жерден үнү угулуп турат. Мынакей бул видеосу, ар биринин үнү бар, ар биринин музыкасы бар. Бул анимациянын жүрүп атканында көрүп алдыңыздар. Эми кайрадан бул жерден закрыть кылабыз. Закрыть кылдык. Кантип буларды сактап алабыз? Ушул видео бойдон кантип сактап алып, кантип башкаларга жөнөтөбүз? Ал үчүн мынакей бул жерде сактоо деген стрелка ылдый жакты карап турат. Ушул жактан басып коесуз. Мынакей скачать видео MP4 деп турат. Ушулда рекомендуемый дегенде негизи ушул жактан. Негизи андан кийин эгерде башка мүмкүнчүлүктөргө өтүп кетсеңиз, мынакей стандартный PDF файлдабы, PDF печаттабы, же болбосо GIF кыласызбы, анда GIF болсо кичинекей клип болуп калат, бирок үнү жок болуп калат. Бул жерде мынакей рекомендуемый деп турат. Көчүрүп аласыз. Же болбосо дагы бир бул жака киребиз. Мына бул жерде скачать, поделиться ссылкой дегени бар. Презентациялык көргөзөсүз. Ушул жерден эле өзүңүзгө балдарга же болбосо ссылканы жөнөтүп коесуз дагы. Ссылка менен сабакты муну даярдап алгандан кийин алар ачып көрүп алышат. Же болбосо бул жерден эле кайра өзүңүз сабак өтүп жатканда Zoom аркылуу демонстрация кылып, бул жерден көргөзүп койсоңуз болот. Бул жерде өзүңүздүн дизайндарыңыз катталып алгандан кийин ушул жерде баары сакталып болот. Анын баарын тең телефонуңуз болобу, же мынтип скачать кылып алсаңыз, анда бул чоң көлөмдүү болуп калат. Мунун качествосу аябай эле жакшы. Көп орунду ээлейт. Ошол себептен бул жерде эле катталып койсоңуз, өзүңүз кайра катталып email адресиңизди, паролуңузду берип, кирип алып туруп, ушул жерден түздөн-түз көргөзсөңүз болот. Же болбосо, мынакей жиберчү башка мүмкүнчүлүктөр. Ссылканы берип жөнөтөсүз, презентациялык көргөзөсүз, жана Facebook'ка бөлүшсөңүз болот, Twitter электронный адрес менен группаларга бөлүшсөңүз болот. Facebook'та да азыр телефону. Эми Google дисктерге сактасаңыз болот, мынакей OneDrive менки көбүнчө OneDrive'да сакталат. Бирок мен көбүнчө ушул жакта эле дизайндарым калтырам. Меники ачык турат. Ушул жерден ачып алып эле керек болгонун ачып көчүрүп алып жасап коем. Печатька жиберсек, мындай дизайндарды, кагаздарды жасап алган болсок, бизге жөнөтөбүз десе, мына ар кандай түрлөрүн көргөзүп берип жатат бул жакта. Открытка кылып жөнөтөбүзбү, размерлерин өзгөртөбүзбү, аны дагы кагаздан открыткаларды жасап алып, же болбосо чакыруу баракчаларын жасап алып, аларды кийинки сабактарда дагы түшүндүрүп беремин. Принтерден кадимкидей чыгарып алып, открыткаларды жасаса болот экен дагы. Болду, муну сактап алдык, жылдырып алдык. Эми дагы эмне деген мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул жерде биз
Мынакей добавить страницу менен барак кошуп алганды үйрөнгөнбүз. Эгерде бул барак жакпай калды, болду, мен муну өчүрүшүм керек десеңиз, ушу барактын четинде мындай рамкасында мынакей бул белгиленип турат. Алып туруп эле корзинага басып койсом өчүп калат. Болду. Андан кийин бул ушул эле жерге мен дагы өзгөртүп туруп, дагы бир жолу ушундай баракчаны копировать десеңиз, копия болду. Кийинки башка даярдаган презентацияңызга барып, муну да коюп алып кошуп алсаңыз болот. Болду. Эгерде мунун баардыгын тең эч нерсесин кереги жок, баарын эле өчүрүп салам десеңиз, бул жерден жалпы өчүрүп салсаңыз болот. Болду. Дагы бул жолкусунда эми биз бул жактагы сүрөттөр жетишсиз. Мен видео тартып алдым, же сүрөт тартып алдым көчүдөн, же болбосо өзүмдүн балдарымдын, өзүмдүн тарткан сүрөттөрүмдү кошуп алам десеңиздер, мынакей загрузки деп турат. Загрузить медиа. Бул устройстводо, бул компьютериңизде сакталганбы, телефонуңузда сакталганбы, ошол жердеги видеолорду издейсиз. Мүмкүнчүлүктөрдү издеп көчүрүп аласыз. Же Facebook'ta сакталган видеоңуз барбы, же Google Drive'да барбы, бүт баарын карап чыгасыз. Мынакей мен өзүмдүн устройствомдон карай баштаймын. Бул жака кошумча бир кичике жаңы кошуп аткан видеолордун коюп көрөйүн. Мынакей. Мынакей бул жака жүктөп атат. Азыр жүктөп алгандан кийин алып туруп бул жака койсом болот. Биринчи коердун алдында мен текшерип бул жерден көрүп алам. Бул эмне экен? Азыр жүктөлүп бүткөндөн кийин сүрөтү көрүнүп калат. Сүрөттөр көрүнүп турат. Кайсыл жерде эмне бар? Сүрөттөрдү карап келебиз дагы, анан көчүрүп коюп алабыз. Бул жакта сүрөт жүктөлдү. Бул сүрөттү алып келип мен бул жака койгум келип жатат, бул жака кошуп алам. Кичирейтип коембу же өзгөртөмбү? Ашып кетип атат окшойт. Мынакей бул жерге копиясы келип түшүп калды. Муну кичирейтип алам. Абдан чоңдун деле мага кереги жок. Каалаган сүрөттү мен муну актай баракка атайын жасап койгон үчүн ушундой көрүнүп атат. Бирок аркасындагы кесип салсаңыздар болот. Ал кесип салган ал башка программада. Аркасындагы фонду алып салсаңыз болот. Мага мен азыр муну эле алам. Кесип салганды өзүнчө көргөзөм. Транспарент. Ал аркасындагы фондорун көргөзүп атат. Болду. Эгерде бул жерге мен сүрөттөрдү жүктөп алсам, сүрөткө келип түшөт. Видеого келгендер мынакей видеодо турат. Аны алып келип бул жака коем. Андан кийин дагы телефондон сиз үнүңүздү жаздырып алдыңыз, же музыкаларды кошом десеңиз, анда мына могул жерге аудио деген жерге жүктөйсүз болгон жаздырып алган сөздөрүңүздү. Анан бул жака алып келип кошуп коесуз. Менде азыр бул жерде жүктөлгөн жок, себеби мен азыр жаңы катталдым, мага даяр эмес. Алып келип туруп бул жака кошуп коем. Мына жылдырам, добавить кылып, бүттү. Мынтип эле бул жерге алып келип жылдырып, же ошону тандап койсом, басып койсом келип кошулуп калат. Бир канча жолу кошулуп кетти. 2 жолу басып койсоңуздар, клик келип түшүп калды. Кереги жок болсо, басып койсоңуздар, мынакей чети бөлүнүп калгандан кийин алып барып өчүрүп салдыңыз. Ошондой эле видеону деле, ошондой эле аудиону дагы кошуп аласыз. Бул жерден эми шаблону дегенди текшерип көрөлүк. Жанагы эле шаблон болуп чыкты. Видеону коштук, текстти коштук, элементтерден кошуп алдык, сүрөттү коштук, фонду коштук. Эми муну сактап алдыңыз, жөнөтөсүз. Болсо поделиться деп турат. Ошол жерде деле жанакыдай мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерден электронный адрес бересиз, түздөн түз жөнөтүп койсоңуз болот. Өзүңүздүн электрондук адресиңизге жөнөтүп алсаңыз дагы болот.
бүгүнкү сабагымдагы пайдалуу болду деп ойлоймун. Бул 3-чү бөлүгү болду. 4-чү бөлүгү бул жакта. Кийинки 4-чү сабакта жолукканга чейин саламатта болуңуздар.